базарга дагы чыгып кайрылуу кылууга туура келип отурат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчы Ташиевич, биз силерге вообще түшүнбөй калдык. Бул эмне деген кылык, эмне деген жорук болду? Не, өзгөн калкында өчүңөр барбы? Неге кайра-кайра эле келип өзгөндүктөргө кол саласыңар? Арахан Мадумаровду ошончо куугунтуктадыңар. Ал бүткөндөн кийин Орзайымды куугунтуктадыңар. Эми Мирланга күнүңөр түштүбү? Ал ошончолук эле силер куугунтуктагандай, силер апарып кама бергендей эмне террористпи? Эмне иш кылды ал? Силердин бийлигиңерди басып алгандай эмне забордон ашып түшүп ак үйгө кирип бардыбы? Эмне үчүн ошону камайсыңар? Силер элдин алдында жооп берериңерди ойлонбойсуңарбы? Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өз эле кылып, ошончо балдарын бозотуп, аялын сыздатып, энесин кыйкыртып ыйлатып, кантип ошол жерден үйүнөн алып чыгып кеттиңер? Жөн эле кагаз жөнөтсөңөр келбей койчу, ошо Кыргызда калк барбы? Баш ийбеген кайсы кыргыз бар ошол жерде? Кайсы ким болбосун силер жөнөткөн кагазга барат? Ошол бара турган кагазды таяр кагазыңарды жазып жөнөтпөстөн эмнеге террор кармагандай улам эле кыргыздын жөнөкөй балдарын ошентип кармалайсыңар? Олордун акчасы жок да, олордун крышасы жок да, силерге окшош. Силер эмгече ошондой болчусуңар. Силер өзүңөрдү унутуп калдыңарбы? Унутуп калдыңарбы ким экениңерди? Силер дагы ошентип боздоп, ошондой силерди сыздатып апарып камап, балаңды уруп ошондой кылганда, ошол жерде дагы кыйкырып биз чыкканбыз энелер. Эмне эле ошондой өзүңдүн кылган ишиңди бирөөнүн башына сала бересиң? Силер ооруган оору менен элдин баары оорuyт экен деп ойлойсуңарбы? Өмүр бою тилек кылып бийликти басып алайын деген ушу силер болчусуңар го. Эми ушу силердин биздин кылган кылыкты ушулар да кылат деп ойлоп атасыңарбы? Эмнеге жеңишти камайсыңар? Эмнеге Күрөңовду камайсыңар? Эмнеге Урайымовду камайсыңар? Эмне ошолор да силердин бийлигиңерди басып алайын деп атабы? Бийликти эч ким басып албайт силерден. Силер бийликти нормально кылып иштете бергиле. Колуңардан келишинче, алыңардын жетишинче туура эл үчүн иштесеңер, силерден эч ким бийлик талашпайт. Кылгыла, колуңардан келиби кылгыла. Көтөргүлө Кыргызды. Ошондо силердин артыңардан эч ким сүйлөбөйт. Эмнеге силер фейк армияны чыгарып, элди басмырлайсыңар? Ошо силердин фейкиңердин айынан ошончо эл силерге каршы чыкты. Каршы качан пайда болот? Каршы качан маңдайында каршы болсо болот. Маңдайында каршы болбосо эч ким силерге эмне кылбайт. Ошол фейк армия мына чыкканына 1,5 жыл болду. Ушуга чейин Фейсбукта андай нерсе жок болчу. Фейк армия чыккандан бери ошого окшогон жаман жакшы сөздөр чыгып атат. Анан эмне үчүн законуңар бардыгына бирдей иштебейт? Эмне үчүн адамдарга келгенде, ушул бүтүн Кыргызстандын адамдарына келгенде силердин законуңар иштейт, а өзүңөрдүн фейк армияңарга эмне үчүн иштебейт? Урзаймды не деген гана кирлер менен төгүп жибербедиңер? Эмне үчүн бирөөндө ошондо чыгып, эмне ушинтип атасың деп койгонго жараган жоксуңар? Адаган ким санбайсың, кандай нелер кылып атат? Эмне ошондой кылбайсыңар? Мирлан Урайымов силердин жана бекзатыңардан да жаман сөз жазыптырбы? Адам айтпаса жанды чыгарасыңар. Мага окшогон энелер, мына мен Өзгөндүн кызымын, Өзгөндүн энесимин. Өзгөндүн эл эмес, мен Кыргыз элинин энесимин. Эне катары айтайын, энелерди сыздатпагыла. Энелердин каргышына калбагыла. Энелердин, аталардын каргышы урат. Бардыгыңарды Аллага салдык. Ончолук эле эмнеге жете бербеш керек адам деген. Бүгүн дагы мына күйүгүп, иштен чыгып алып ушул караңгыда ошол жерде келип отурабыз. Бизге эле зарык дейсиңерби? Биз дагы Москвада ошентип темселеп, 5-10 тыйын табайлы, бала багайлы деп ошол жерде жүрөбүз. Кыргызстанда жакшы заман болгондо биз ошол жерде жыргап отурмакпыз. Ушу силерге окшогон жемкорлордун айынан, коррупционерлердин айынан, кыргыз байыбастан 5-10 кыргыздын байып калганын бардыгын акысын силер жеп алган үчүн ушинтип темселеп Кыргыз талаада калды. Көзүңөрдү ачкыла кеч болу электе. Жадаттыңар уже. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Садыр Нуркожоев менен Камчыбек Ташиевке кайрылат элем. Журт атасы болгон Садыр Нуркожоевке кайрылам. Каңырыгы түтөп, ак сакалын жайкалтып, мекеним, келечегим деген аталарды көргөндө атам деп билиңиз. Көкүрөктөрү кайнап, көкүрөгүнөн кан аккан энелердин көз жашын көргөндө энем деп билиңиз. Ботосунан эч кимди айрылуусун каалабайм, бирок ботом деп ботосу сыздатып темир тор алдында жаткан муңдууну өзүм деп билиңиз. Мирлан Урайымовдун кандай мекенге болгон чыккынчылыгы үчүн мына ушул күндөрдү көрсөтүп атасыңар. Мирлан Урайымовдун
азыркы көпөстөргө караганда 100% өлсө өлүгү артык бола мекен үчүн. Кемпирабадты сактап калды. Эл улууна боштондук. Мирландын аркасынан канчалаган колдоочулары бар. Бул кылганыңар менен эч кандай абир таппайсыңар. Өзүңөр жактагынын бардыгын көрбөйсүңөр дагы, чындык, акыйкат издеген эл уулдарына, эл кыздарына ушундай кыянаттыңар токтоткула. Биз кимге кайрылабыз? Журт атасы ушундай болгондон кийин биз кимге кайрылышыбыз керек? Өз элиңе кылган кыянаттыңар ушулбу? Ушунчалык какшаттыңар. Мекенди, келечекти, бар жокту кылабыз акмалап барасыңар дагы, билгениңерди жасайсыңар. Бүт акыйкат издегендерге мыйзам иштейт дагы, башкаларга каалагандай талтаңдатып мыйзам иштебейби? Чындыкты карагыла. Мыйзам иштесе тегиз иштесин. Эл улуу Мирлан Ураимовго боштондук.